урматтуу жетекчилер, урматтуу мен колдоочулар, 1 минута убактыңыздарды алам. Мына могу мен артында турган шагылдарды көрүп атасыздар. Бюджеттен кадимкидей акчалар бөлүнөт. Ушул жылы шагылдоо иштерин кылгыла деп. Бирок жылдын башында кылыш керек аны. Азыр кайсылай? Өзүңүздөргө суроо берсеңиздер, азыр июньдун бүгүн 10-у. Жарым жыл болду. Жарым жыл болду. Өзүбүз деле мындай логика менен ойлонуп көрөлү да, урматтуу жетекчилер, менин мына шайлоочуларым айтса жаман көрүшөт. Бирок бул элементардуу маселе да. Кыш кирерине 3 эле ай, 4 эле ай калды да. Мындайча айтканда, ноябрда кар жаап коюшу мүмкүн дегендейчи. Мейли декабрда. Бирок биз 3-4 ай үчүн эле ушул карасаңыздар, эми качан түртөт, эми июльда түртө турган болсо, адамдар болсо кыйналып атат, жайында болсо иштеш керек. Булардын шарт түзгөнүн карабайсыздарбы? Урматтуу мэр, болбой калды сиздики делечи, чын айтайынбы? Муногу шагыл ишин кыла албай аткандан кийин силер ушуну келип грейдер менен сүйлөшүп, өзүнүн убагында марттын 1-инде бир зыңк этип түртүп койсоңор, жер жумшак кезинде бир маселе болбойт эле да. Ушул ишти кыла албай аткандан кийин мен силерден стратегиялык мааниси бар маселелерми кантип талкуулайм. Көрүңүздөр, мындай бүт аймакта турат. Урматтуу мэр, аким, качан иштейсиңер силер? Мына достук көчө, мындан маршрутка каттаган көчө. Мына 2 жума болду. Шагыл төктүрүп коңуздуңар. Жайыл элек. Бул болсо кара тектир айылы. Мына жаңы жол айыл өкмөтү айылы Токтол районуна караштуу. Бул болсо Бала чыккан айылы. Менин каналыма катталганды унутпаңыздар, урматтуу жарандар. Биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Мына башынан аягына чейин бүттүк ушундай дөң кылып эле калтырды, бирок маселе чечилбей атат. Көрүшкөнчө.